Аргендин Москвага келип, нан бышыруучу цехте иштегенине 1 ай гана болду. Өмүрүндө биринчи жолу чоң айлык алып, кубанычы ичине батпай турат. Кыргыздар колуна акча жеткенде сөзсүз түрдө үй бүлөсүн, ата-энесин, бир туугандарын ойлойт. Бул ар бир кыргыздын канында. Апа, айлык алдым. Жиберем силерге. Кененирээк уруна бергиле. Арадан 1 жыл өттү. Нан бышыруучу цех тилекке каршы жабылып калды. Жакшы жумуш таба албай, Арген айласы жок кыйын жумуштарда иштей баштады. Бир бөлмөлүү батирде 17 бала чогуу жашап, жашоо шарттары өтө эле төмөн болуп атты. Уулум, кандайсың? Тиги таяжеңдин кызы күйөөгө кетип атыптыр. Кыз узатууга бир көйнөк алайын дедим эле. 10 000 сом жиберчи. Арген апасына кыйынчылыкта жашап жатканын жашырып айткан жок. Анын ордуна акча жибермей болду. Эй, Арген. Бул сенин апаң го? 2 күндөн кийин досу ага бир видео көрсөттү. Апасынын бийин, элдин күлкүсүн. Ал видеодо апасы катуу мас болуп, тойдо бийлеп жыгылып, элдин баары каткырып жаткан эле. Эже, уулуңуз аябай кыйналып жүрөт. Жакшы жумушта табылбай жатат. 17 бала менен чогуу бир кичинекей бөлмөдө жашап атышат. Финансылык сабаттуулук тууралуу айтып өтөлү. Адам тууган уруктарын өмүр бою багууга милдеттүү эмес. Апа, байкемден акча сурап мага телефон алалычы? Апа, байкем акча жиберсе, мен спортивный костюм алайын дедим эле. Арген, маңдай тери менен тапкан акчаны эми өзүнөн башка эч кимге коротпойбуз. Мен балама банк болуп, акчасын сактап коеюн. Керегине жаратып алсын. Дан 3 жыл өтүп, Арген мекенине кайтып келди. 3 жылдык эмгек, үшүк, сагыныч артта калды. Арген акыры өз жерине, өз апасына кайтып келди. Апа, үйлөнөйүн деп атам. Балам, жакшы жаңылыгың бар экен. Мына, акчаңды топтоп койдум. Апа, бул акчаларды мен силерге жибербедим беле?